Саламатсыңарбы балдар? Биз силер менен кайрадан 9-класстар үчүн география предметинен теле сабагыбызды баштайбыз. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы Кыргыз Республикасынын дүйнөнүн саясий картасында алган орду. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын дүйнөнүн саясий картасында алган орду, Кыргыз Республикасынын административдик аймактык бөлүнүшү, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик түзүлүшү жана башкаруу формасы жөнүндө маалымат алабыз. Эми балдар, Кыргыз Республикасынын жер планетасында алган орду тууралуу видеого көңүлүңөрдү бурам. Кыргызстан чыгыш жарым шаардагы эң чоң материк Евразиянын борбордук бөлүгүнөн жана Борбор Азиянын түндүк батышынан орун алып, материкти чулгаган океандар менен деңиздерден алыс жайгашкан. Тынч океандан 3830 километрге, Атлантика океанынан 6530 километр, Түндүк Муз океандан 3380 километрге, Инд океанынан 1670 километр алыстыкта жайгашкан. Ал эми дүйнөлүк картада жайгашкан ордуна кайрыла турган болсок, ар бир өлкөнүн экономикалык, географиялык абалы коңшу мамлекеттерге карата абалын жана алар менен болгон өз ара мамилелерин мүнөздөйт. Келгиле анда экономикалык, географиялык абалын кайрадан эсибизге салалы. Кыргызстан түндүгүнөн жана түндүк чыгышынан Казакстан, батышынан Өзбекстан, түштүк батышынан жана түштүгүнөн Тажикстан, түштүктөн жана түштүк чыгышынан Кытай менен чектешип турат. Ал эми Кыргыз Республикасынын географиялык орду жакынкы жана алыскы чет өлкөлөр менен экономикалык жана социалдык байланыштарынын өнүгүшү үчүн абдан ыңгайлуу. Себеби Кыргыз Республикасы Европа менен Азияны байланыштырган байыркы Улуу Жибек жолунун, ошондой эле дүйнөлүк маданияттын кесилишинде дүйнөдөгү ири мамлекеттерге жакын жайгашкан. Улуу Жибек жолу кыргыздардын тарыхый тагдырында жана алардын мамлекеттик биригүүсүндө чоң маанини ойногон. Себеби соода жолундагы ыңгайлуу географиялык абалды ээлеп, батыш менен чыгыштын маданий жетишкендиктерин өзүнө сиңирүү менен жүздөгөн жылдар бою кыргыз элинин башка өлкөлөрдүн элдери менен руханий баалуулуктарды активдүү алмаштырууга түрткү болгон. Балдар, биз дүйнө өлкөлөрүн экономикалык абалына жараша өнүккөн өлкөлөр, өнүгүп келе жаткан өлкөлөр, ошондой эле экономикасы өтмө жолундагы өлкөлөр деп типтештиребиз. Кыргыз Республикасы өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин катарына кирет. Ошондуктан жаш мамлекетибиздин кен байлыктарына кызыккан чет өлкөлөрдүн саны арбып, алар Кыргызстанга ар тараптуу жардам берип, биргелешкен ишканалар түзүлүп, кен байлыктарды көмөктөшүп өндүрүшүүдө. Кыргыз Республикасы 1991 жылы эгемендүүлүгүн алгандыгын бардыгыбыз жакшы билебиз. Мына ошол эгемендүүлүктү алган жылга удаа эле бир катар дүйнөлүк уюмдарга мүчө болгон. Айта кетсек, 1992 жылы Бириккен Улуттар уюмуна, Эл аралык валюта фондусуна, коллективдүү коопсуздук уюмуна, ушул эле жылы Европа коопсуздук уюмуна, экономикалык реконструкция жана өнүгүү банкына, Ислам конференциясы уюмуна, ал эми 1998 жылы бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна, кайрадан ушул эле жылы Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгон. Мына ушундай дүйнөлүк уюмдарга мүчө болуу менен эгемендүү мамлекет болгондон бери Кыргыз Республикасы дүйнөдөгү бир катар ири мамлекеттер менен түзүлгөн келишимдердин негизинде иш алып барып келет. Мисалы, дүйнөнүн 164 өлкөсү менен дипломатиялык байланыш түзгөн. Аларга Туркия, Орусия, Кытай, АКШ, Канада, Испания, Германия,
İran, Şvetsiya, Daniya, Mongolia, Çekiya, Norvegiya, Avstriya, Yaponiya, Түштүк Корея, Индия, Pakistan, Finlandiya, Улуу Британия, Франция жана башка мамлекеттер менен тагыраагы 164 өлкө менен дипломатиялык байланыш түзгөн. Балдар, мына баарыбыз Кыргыз Республикасынын жер планетасында жана дүйнөнүн саясий картасында алган орду менен таанышып алдык. Ал эми сабагыбыздын экинчи бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын административдик аймактык бөлүнүшү жөнүндө маалымат алабыз. Кыргыз Республикасынын аймагы, андагы өрөөндөр бири-бири менен бийик тоо кыркалары менен бөлүнүп, экономикасы жана табияты, өнүгүү деңгээли, тарыхый өнүгүүсү ар тараптуу келип, өз ара айырмаланып турат. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын аймагын экономикалык, административдик аймактарга бөлүү зарылдыгы келип чыккан. Негизги максаты республиканын административдик аймактык түзүлүшүнүн бирдиктүүлүгүн камсыз кылуу, өндүрүштүн натыйжалуулугун көтөрүү жана аймактык жактан уюштуруу, жергиликтүү өзүн өзү башкарууну өркүндөтүү максатында жаратылышы, географиялык өзгөчөлүктөрү, тарыхый калыптанган аймактык жалпылыгы эске алынып, Кыргыз Республикасынын аймагын 7 облуска, 40 районго, 29 шаарга, анын ичинен 12си облустук мааниде, 17си райондук мааниде, жана ошондой эле 453 айыл округуна, 1905 айыл кыштакка бөлүнгөн. Республикалык маанидеги 2 шаар бар. Бул Бишкек шаары жана ошондой эле Ош шаары. Кыргыз Республикасынын аймагындагы 7 облустун жайгашкан ордуларына көңүл буралы. Чүй облусу, Ысык көл облусу, Нарын облусу, Талас облусу, Жалал-Абад облусу, Ош жана Баткен облустары. Эми балдар, ар бир облуска кыскача токтолуп, курамындагы административдик бирдиктери менен таанышалы. Бишкек шаары саясий, экономикалык, илимий, административдик жана тарыхый маданий борбор. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык, Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелинет. Мына ошол борбор калаабызда республиканын мамлекеттик бийлигинин жогорку органдары, чет өлкөлөрдүн элчиликтери жана өкүлчүлүктөрү, ири соода борборлору жана ошондой эле көптөгөн жогорку окуу жайлар жана маданият үйлөрү жайгашкан. Бишкек шаары, Бишкек шаарынын желеги жана герби Чүй өрөөнүнүн борбордук бөлүгүнөн орун алган. Аянты 12,7 миң гектар, калкы 1,53,900 адамды түзөт. Бишкек шаарынын курамында 4 административдик аймактык бирдик бар. 1-Май району, Ленин району, Октябрь району, Свердлов району. Бир айыл бул Орто Сай айылы. Чүй облусу, Чүй облусунун желеги жана белгиси. Чүй облусу түндүктөн жана батышынан Казакстан, түштүк батышынан Талас, түштүгүнөн Жалал-Абад, Нарын, ал эми чыгышынан Ысык көл менен чектешет. Аянты 20,2 миң чарчы километрди түзүп, калкы 959,900 адам. Чүй облусунун курамындагы административдик аймактарга кайрылып өтсөк, курамында 8 район, 7 шаар, 105 айыл өкмөтү жана 332 айыл кыштак бар. Райондоруна Панфилов району, Жайыл району, Москва району, Сокулук району, Аламүдүн району, Ысык Ата району, Чүй жана Кемин райондору. Ал эми шаарларынан Кайыңды, Карабалта, Шопоков, Кант, Токмок, Орловка жана Кемин шаарлары. Ысык көл облусу
желеги жана белгиси. Ысык көл Кыргызстандын чыгыш бөлүгүндө жайгашкан. Түндүгүнөн жана түндүк чыгышынан Казакстан, батышынан Чүй облусу, батышынан жана түштүк батышынан Нарын, чыгышынан жана түштүк чыгышынан Кытай Эл Республикасы менен чектешип турат. Аянты 43,1 миң чарчы километр, калкы 496 миң адам. Борбору Каракол шаары. Курамында 5 район. Ысык көл, Түп, Ак суу, Жети өгүз жана Тоң району. Ал эми шаарлары Борбору Каракол шаары жана ошондой эле Чолпон ата, Балыкчы шаарлары. Нарын облусу. Нарын облусунун желеги жана белгиси. Нарын Кыргыз Республикасынын Борбордук жана түштүк чыгыш бөлүгүндө жайгашкан. Түндүгүнөн Чүй, батышынан Жалал-Абад жана Ош облусу, түштүгүнөн Кытай Эл Республикасы, ал эми чыгышынан Ысык көл облусу менен чектешет. Аянты 45,2 миң чарчы километр, калкы 289,600 адам. Нарын облусунун курамында 1 шаар, 5 район, 63 айыл өкмөтү жана 141 айыл бар. Райондорунан Актала, Жумгал, Кочкор, Нарын жана ошондой эле Ат башы району. 1 шаар бул Нарын шаары болуп саналат. Ал эми Талас облусу, желеги жана белгиси. Талас Кыргыз Республикасынын түндүк батыш бөлүгүн ээлейт. Түндүктөн жана батыштан Казакстан Республикасы, түштүк батышынан бир аз жери Өзбекстан, түштүгүнөн Жалал-Абад, чыгыштан Чүй облустары менен чектешет. Аянты 11,4 миң чарчы километр, калкы 267,400 адамды түзөт. Ал эми Талас облусунун курамында 1 шаар, 4 район, 37 айыл өкмөтү, 93 айыл кыштак бар. Талас шаары райондорунан Талас району, Кара Буура району, Бакай ата, Манас райондору. Ал эми Ош облусу. Ош облусунун желеги жана белгиси. Ош облусу Кыргыз Республикасындагы ири административдик аймактык бирдик. Өлкөбүздүн түштүгүндө жайгашкан. Түндүгүнөн Жалал-Абад, түндүк батышынан Өзбекстан, батышынан Баткен, түштүгүнөн Тажикстан, чыгышынан Кытай жана түндүк чыгышынан Нарын облусу менен чектешип турат. Ош облусунун курамында 3 шаар, 7 район, 88 айыл өкмөтү жана 519 айыл кыштак бар. Ош шаары республикалык маанидеги ири шаар жана ошондой эле Ош облусунун борбору. Ош шаарын кошпогондо 3 шаар бул Кара Суу шаары, Өзгөн шаары жана Ноокат шаары. Ал эми райондорунан Өзгөн, Каракулжа, Алай, Чоң Алай, Ноокат, Араван, Кара Суу райондору. Жалал-Абад облусу. Жалал-Абад облусунун желеги жана белгиси. Жалал-Абад Кыргыз Республикасынын түштүк батышында жайгашкан. Түндүгүнөн Талас, Чүй, чыгышынан Нарын, түштүгүнөн Ош облусу, түштүк батышынан жана батышынан Өзбекстан менен чектешет. Калкы 1,238,800 адамды түзөт. Аянты 33,7 миң чарчы километр. Жалал-Абад облусунун курамында 8 шаар, 8 район, 68 айыл өкмөтү жана 447 айыл кыштак бар. Райондоруна Алабука, Чаткал, Аксы, Токтогул, Нокен, Базар Коргон, Тогуз-Торо жана Сузак райондору. Ал эми Жалал-Абад шаары облустун борбору болуп саналат. Көк Жаңгак шаары,
Кочкор Ата шаары, Майлуу Суу шаары, Таш көмүр, Кербен, Кара Көл шаары, Токтогул шаары. Баткен облусу. Баткен облусунун желеги жана белгиси. Баткен облусу Кыргыз Республикасынын түштүк батыш бөлүгүндө жайгашкан. Түштүк батыш жана түндүк батышынан Тажикстан, түндүгүнөн Өзбекстан, чыгышынан Ош облусу менен чектешип турат. Аянты 17.000 чарчы километр, калкы 537.300 адамды түзөт. Курамында 6 шаар, 3 район, 31 айыл өкмөтү жана 198 айыл бар. Шаарларына Баткен шаары, Сүлүктүү, Кызыл Кыя, Кадамжай, Исфана жана Айдаркен. Ал эми райондорунан Лейлек району, Баткен району жана Кадамжай району. Мына балдар, биз силер менен өлкөбүздөгү 7 облус, алардын курамындагы административдик бирдиктери, калкы жана аянты боюнча кенен маалымат алдык. Ал эми азыр алган билимдерибизди бышыктап, облустарды калкынын саны боюнча салыштырып көрөлү. Биринчи орунда калкынын саны эң көп облус бул Ош облусу. Экинчи орунда Жалал Абад, үчүнчү орунда Чүй, төртүнчү Баткен, бешинчи орунда Ысык Көл, алтынчы орунда Нарын. Ал эми калкынын саны эң аз облус бул Талас облусу. Ушундай эле тартипте биз аянты боюнча дагы облустарды салыштырып көрөлү балдар. Аянты жагынан Кыргызстандагы эң ири административдик бирдик болуп Нарын облусу саналат. Нарын облусу демек Кыргыз Республикасындагы аянты жагынан эң чоң облус болуп саналат. Экинчи Ысык Көл, үчүнчү Жалал Абад, төртүнчү Ош, бешинчи Чүй, алтынчы Баткен жана жетинчи Талас облусу. Демек, Талас облусу Кыргыз Республикасынын курамындагы аянты жагынан чакан, калкынын саны аз облус болуп саналат. Мамлекеттик түзүлүшүнө кайрылсак, Кыргызстан эгемендүү, унитардык, укуктук, демократиялык республика. Ички жана тышкы саясатты өз алдынча жүргүзөт. 2010 жылы Конституцияга өзгөртүүлөр киргизилип, Кыргыз Республикасы парламенттик республика деп жарыяланган. Кыргызстан физикалык жактан тоолуу өлкө болуп саналса, экономикалык жактан эгемендүү, укуктук, унитардык, демократиялуу мамлекет болуп саналат. Кыргыз Республикасынын Конституциясы 1993 жылы 5 майда кабыл алынган. Бардык бийлик бутактарынын башында президент, андан соң Жогорку Кеңеш жана Кыргыз Республикасынын өкмөтү, сот органдары турат. Балдар, президенттин милдеттери жана ага коюлуучу талаптары жөнүндө билесиңерби? Келгиле анда жообун чогуу алалы. Президент мамлекеттин биримдигин, конституциялык түзүлүштүн бузулгустугун камсыз кылат. Бир мөөнөттөн ашык президент боло албайт. Президенттикке талапкер 35 жаштан 65 жашка чейин мамлекеттик тилди билген, өлкөдө 15 жылдан кем эмес жашаган Кыргызстандын атоолу шайлана алат. Ал эми президент кайсыл кызмат ордуларын дайындай алат. Жогорку Кеңештин жыйынынын макулдугу менен премьер-министрди дайындайт. Премьер-министрдин сунушу менен өкмөт мүчөлөрүн, Жогорку Кеңештин макулдугу менен Кыргыз Республикасынын башкы прокурорун, Улуттук банктын башкармалыгынын төрагасын дайындайт. Жогорку Кеңештин депутаты 5 жылга шайланат, 25 жаштан жогору болушу керек.
5 жылдан кем эмес жашаган Кыргыз Республикасынын тургуну болуусу шарт. Жогорку кеңеш Конституцияда белгиленген тартипте Конституцияга өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизет. Өлкөнүн эл аралык келишимдерин ратификациялайт, демонстрациялайт, аскер наамдарын жана башка атайын наамдарды белгилейт. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы менен комиссиянын 3/1 шайлайт. Контролдук эсептөө палатасынын төрагасынын орун басарын дайындайт жана кызматтан бошотот. Мыйзамдарды Конституцияда белгиленген учурларга ылайык бекитет. Республикалык бюджетти жана аткарылышын бекитет. Өлкөнүн чек арасына өзгөртүүлөрдү киргизе алат. Административдик аймактык жайгашуу маселелерин чечет. Президенттин шайлоо мөөнөтүн белгилейт. Өкмөттүн премьер-министрин, республиканын башкы прокурорун, Улуттук банк башкармалыгынын төрагасын дайындоого макулдук берет. Өзгөчө абалды киргизүү, согуш абалын жарыялоо сыяктуу президенттин указын бекитет же алып салат. Бюджеттин аткарылышы боюнча өкмөттүн отчетун угат. Кыргыз Республикасынын өкмөтү, өкмөт республиканын премьер-министринен, вице-премьер-министринен жана министрлеринен, мамлекеттик комитеттердин төрагаларынан турат. Өкмөттүн курамын премьер-министрдин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын президенти аныктайт жана аны жогорку кеңештин жыйыны бекитет. Өкмөт аткаруучу бийлик катары өлкөдөгү бардык социалдык, экономикалык жана башка маселелердин аткарылышын уюштурат, текшерет жана камсыз кылат. Кыргыз Республикасынын өкмөтүн премьер-министр башкарат. Өкмөт мамлекеттин башкаруу бийлигинин эң жогорку органы болуп саналат. Кыргызстандын сот органдары республикабыздын конституциясынын талаптарына ылайык иш жүргүзөт. Андан сырткары ар бир облуста губернатор, райондордо жана шаарларда жергиликтүү мамлекеттик акимчилик, айыл кыштактарда айыл округдары түзүлгөн. Булардын бардыгы биргелешип иш алып барат. Балдар, биз бардыгыбыз билгендей эле айылдык аймактарды айыл өкмөттөр башкарат. Бирок эмне кызмат аткарат жана анын милдеттери эмнелер экенин билесиңерби? Келгиле анда айыл өкмөттүн милдеттери менен таанышалы. Айыл өкмөтү аймактарды социалдык, экономикалык жактан өнүктүрүү долбоорун түзөт, жергиликтүү бюджетти түзүү жана аларды аткарууну уюштурат, айыл чарбанын бардык тармагын башкарат жана аларды өнүктүрөт, айлана чөйрөнү коргоону уюштурат, калкты социалдык жактан тейлөөнү жакшыртат. Кыргызстанда ар бир аткарылган мыкты иштер, кызматтын так аткаргандар, ошондой эле Кыргыз Республикасынын атынан дүйнөлүк мелдештерге катышкандар, акын жазуучулар, бардык маданият, билим берүү кызматкерлеринен тартып, жөнөкөй адамдардын да аткарган мыкты иштери үчүн мамлекеттин атайын эң жогорку даражадагы сыйлыктары бар. Бул сыйлыктар аткарылган иштин сапаттуулугуна жана башка көп багыттары боюнча каралып, тепкич менен ыйгарылат. Кыргыз Республикасындагы эң жогорку даражадагы сыйлык Кыргыз Республикасынын баатыры болуп саналат. Манас, Данакер, Баатыр эне, Курманжан датка ордендери, Эрдик, Даңк, Эне даңкы медалдары жана ошондой эле ардактуу наам, ардак грамоталар берилет. Мамлекеттин эң ыйык белгилери катары туу, герб жана гимн саналат.
Балдар, силер менен бүгүнкү сабагыбызда Кыргыз Республикасынын дүйнөнүн саясий картасындагы алган орду жана анын маанилүүлүгүн, Кыргыз Республикасынын административдик аймактарга бөлүнүшүн, мамлекеттик түзүлүшүн, Кыргыз Республикасынын президенти, Жогорку Кеңеш, Кыргыз Республикасынын өкмөтү, айыл округу, алардын кызматтык иш-аракети жана милдеттери, мамлекеттик сыйлыктары тууралуу маалымат алдык. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Ар бирибиз Кыргыз Республикасынын мекенчил жарандарынан бололу. Коомго кайдыгер карабай, конституция жана мамлекеттик баалуулуктарыбызга аяр мамиле кылып, билимдүү жаштардын катарын толуктайлы. Өлкөбүздүн гүлдөп өсүшүнө ар бирибиз салымыбызды кошолу. Ар бир ата уулдун жүрөгүндө мекенге болгон сүйүүсү өчпөсүн. Келерки сабагыбыздан амандашканча саламатта тургула.